кичине органикалык заттар түзөт курамын. Канаттуулардын жана жаныбарлардын кыктарынан даярдалган концентраттар. Мисалы кыктардын өзүн колдонгонубузда 3 жылга чейин жерди эме кылат, баягы курттар о составын ар кандай болуп калат да. А бул болсо кадимки эле топуракты алып туруп байытсаңыз, сразу эме тезирээк сизге эме берет да, действие берет. Андан сырткары кандай десек, бул кандай баягы чөптөр менен зыянкеч чөптөр менен атайын арналганда, кайсы чөпкө биз лабораториядан өткөрүп, мунун баардык составы далилденген да. Андан сырткары эме зыянкеч курттарга, мисалы эрмен, жанагы чеснок, ушундай дары чөптөрдүн курамынан турат-сыздарчы. Анан сиз анын баарын чогултуп, бир адам чогултуш кыйын да, биз аны атайын лабораторияда өткөрүп канча процент ошонун баарын эметкенбиз. Кайсы убакта колдонсоңуз дагы бул сизге эч кандай зыян алып келбейт. Бирок жерди алдын ала даярдаш керек. Мисалы адам деле даярданып туруп төрөлгөндө жакшы турган. Биз болсо башкача экенбиз. Баягы өсүмдүк отун өлөс литраны беребиз. Андан кийин мына результатын көрүп жатабыз. Балдарыбыздын, адамдарыбыздын баары ооруп атат. Бул арзылаган акча чындыгында. Могу 1 литри 50 литрга чыланат, 10 соток жерге жетет. Бул болсо 1 гектарга жетет, 5 литр. Ошону эсептеп туруп алсаңыздар, сиздерге больше действие анткени коомчулуктун дагы бизге вниманиясы керек. Бул азыр биздин даже өзүбүздүн мындай өндүрүп аткан чыгашабызды актабайт да, бул сеначы чындыгында. Элибизге жакшылык болсун деген ниет менен баштап атабыз чындыгында. Эч ким деле азыр түшүнбөйт бул үчүн. Жана силтра менен сразу берет, анан красиво карасам, бүт красивоны жеп жүрөт адамдар. Ал деген составында ошондой заттарды кошкончо ошондой чыгып атат.